Sizlerге teрең ыраазычылык билдирем. Азыр бул жака биздин генералыбызды баардык жерде, кайсы жерде коопсуздук жаралган болсо барып жүргөн, чегара болобу, улут аралык болобу, соңку эле жасаган иши мына кой ташта абдан жаман окуя болду былтыр августта. Эки дос уруша кетип, бирөө бир жерге кирип алып, экинчisi аны чыгара албай, бул жактан аскерлерди алып барып, миңдеген кишилерди куралдандырып, ал досу дагы мен да куралчамын деп чырылдашып атканда барып бир ок атпай, бир там чыккан көй ошол Алмаз Атамбаевди алып чыккан үчүн берки досуна жакпай калды. Анан сен ишениден кеттиң деп иштен чыгарып койду. Лейлек сүлүктүдөн бери чогуу келатат. Кечээ сотко чакырган экен, кайра. Кандидат жогорку кеңешке талапкер болуп катталгандан кийин андай чакырууга алардын укугу болчу эмес илгери. Токтоп турчу, күтүп турчу. Жок, ошол 10 күндүн ичинде 3 сот коюп коюптур. Мындайча айтканда Бишкектен чыкпа деген сөз да. Элге жолукпа деген сөз. Мына ошол эрте менен учуп кетип, барып сотко катышып, кечки самолет менен кайра учуп келип, кечетен бери кайра чогуу жүрүп атат. Ассаламу алейкум, урматтуу Ташкөмүр шаарынын тургундары. Мына бүгүнкү аба жакын арада боло турган күн 4-октябрь. Бул тандоо күнү. Бул төңкөрүш жасай турган күн. Куралдуу эмес, күч менен эмес, бул жан дүйнө менен жасай турган. Биз биринчиден коррупционерлерди, ууруларды, контрабандисттерди бардыгын бир гана тилин кыркпастан колуну байлап туруп, аларды биз элдин жеген байлыгын баарын кустурабыз. Мен толугу менен ишенем. 4-октябрь күнү чындап жүрөгүңүздөр менен, бир арнамыз менен барып толугу менен шайлоого катышып, бүтүн Кыргызстанды шайлап берет деген терең ишеничтемин. Тажрыйбалуу, билимдүү, эң негизгиси өз принцибинен кайтпаган, айткан сөзүнү аягына чейин чыгарган. Бир гана парламентте айтып тим болбостон, кайсы гана бийлик болбосун, айтып ошол бийликке элдин үмүтүнү чече турган депутаттар болуш керек. Ошондой мекенчил жаштар агаларыбыз керек бүгүн. Ошону шайлоо бул сиздердин колуңуздарда. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жараткан колдоп 4-октябрда бардыгыңыздар бүтүн Кыргызстанды колдоп бериңиздер. Рахмат сиздерге. Урматтуу агалар, эжелер, суроолор келип баштады. Адатта өзү жыйынды токтотолу дегенден баштап келип баштайт. 1 мүнөт деп. Депутаттарды азайтасыңбы дейт. Депутаттарды азайтабыз деп айтканды сүлүктүү лейлектен бери айтып келатканыбызды угуп атасыңар. Муну 10 жыл башта айтканымды уктуңар. Сиз билесиз, мен жогорку кеңешке төрага болгондо кандай тартип бар эле. Бу кишилер галстук такмайынча кире албай калган, кыргызча таза сүйлөй албаса сүйлөбөй эле койгула деп талап коет элек. Ошол мен жарым жылга жакын төрага болуп иштедим. Кийинки төрагага 37 миллион сом үнөм деп колуна карматып коюп кеткенбиз. Бүтүн Кыргызстанды бышыга каттабай койду. Биз сотко бердик. Сот карап, ары карап, бери карап, эч кандай жооп таппагандан элдин күчү, элдин талабы күчтүү болуп кеткенден бүтүн Кыргызстан дагы шайлоого катышсын деген чечимин кабыл алууга мажбур болду. Кыргызстанда темирдей тартип орнотулат. Мына ошол сөзүмдү башка партиялардын баары азыр жакка жаттап алыптыр. Ошонусуна да рахмат. Менин сүйлөгөн сөзүмдү көрөт экен. Эртеси күнү чыгып сүйлөйт. Жек жарашса аларга.
85 жылы келип 30 күн жаткам ушунда иштеп. Мен жаштар комсомолдор бригадасынын бригадирлерим, куруучулардын 30 күн жатканбыз командировкага келип. Билебиз бул заводдун тарыхын, тагдырын. Тилекке каршы биздин таш көмүр болобу, Кыргызстандын эли болобу, жалаң улакты жакшы чапкандарды, базарды жакшы кургандарды көтөрүп жүрүп, ушуларды жок кылдык. Кудай кааласа 5-октябрда ушул жердегилер бекем турган болсок, бир кишидей болуп, эч ким эч кандай өзгөртө албайт. Биз кол санакка талап кылышыбыз керек, кол санак. Баягы Корейдин кара жашыгы чыгарып берген кагазга карабагыла. Ошон үчүн ар бир шайлоо тилкесинде 2ден ишенимдүү киши туруп берген болсо, көп эмес. Ар 3 сааттан алмашып турсаңыздар, көп болсо 2 жолу алмашат экенбиз. 4 жылдан ашып аталарыбыз куралды көтөрүп Берлинге чейин жүгүрүп да барды го. Жөө, ач, жалаңач. Өзүңдүн тагдырың үчүн 7-8 саат жылуу жерде туруп коюш кыйынбы садагылары. Менин тагдырыма чечпегиле, менин тагдырымды Аллах чечет. Өзүбүздүн балдар үчүн, неберелер үчүн. Биз бардык тараптан колдоого алып баштаганбыз. Караңыздарчы, 2 жылдын ичинде Камбар-Ата 2-нин 1-чи агрегатын ишке салдык. Тышкы карызыбызды 1,5 миллиардка кыскарттык эле. 455 айыл өкмөттүн ар бир өкмөт башчысына жаңы машина мингиздик эле. 1-чи класстан 4-чү класска чейинки балдарыбыздын баарына ысык тамак уюштуруп бердик эле. Россия бизден 15 жылдан кийин азыр 1-сентябрдан ысык тамакка киришти. Чоң өлкө, бай өлкө. Кандай дейсиздер? Жасалган бекен иш? Жасалган. 2005 жылы биздин казнадагы каражатыбыз, бюджетибиз 24 миллиард болсо, 2006 жылы 67 миллиардка 3 эсеге көбөйдү эле. Биз сырттан карыз албай калдык эле. Качан болгон ошондой кыйын мезгилде Кыргызстан сырттан $1 албай өз күчү менен кес курган, бул не деген керемет эле. Жок, 4 жылга жеткирбестен оодардык дагы. Баягы жарылган, жыртылган, тешилген, тепшиде калгандай болуп кайрып отуруп калдык. Неге жакшыларыбызды көтөрө албайбыз биз? Неге кыйындарыбыз чыкса канаттарын кайрып келебиз биз? Неге? Напс. 1000 сом берсе пикетке, 1000 сом берсе бойкотко, 2000 берсе революцияга даяр болгон элбиз. Мугалимдердин коомдогу мугалимдер жөнүндөгү терс пикирлерге кошула албайм. Менин тандоомду эч ким тоскоол боло албайт. Ушундай эр азамат мугалимдер көбөйдү быйыл. Айрыкча ушул шайлоодо мугалимдердин дагы көкүрөгүнөн көк таштай тийип бүттү. Сизге окшогон мугалимдер көп болсун. Телегенем ушул, сиздин тарапташтарыңыздар арбын эч кандай кысым тоскоол боло албайт дейт. Элдин кысымына эч ким туруштук бере албайт. Айрыкча мугалимдер ушундай демилге көтөрүп чыксаңыздар, баягы окуучулардын ата-энесине паспорт топтогонду токтотсок, заман тез оңолот. Заман тез өзгөрөт, Кудай кааласа. Эгер сиздей күчтүү, эгер саясий куугунтук десеңиз, сиз бийликке барып калсаңыз, Атамбаевди камактан бошотот делеңиз дейт. Атамбаев эмес, башкасы эмес, айыпсыз ошол жакта жаткандар көп бизде азыр. Тоогурдап какшап аткандар бар. Тоону уурдап алып, министри болуп отургандар бар. Билесиздерби? Торпогурдап камалгандар бар. Бүтүндөй мамлекеттин, элдин келечегин уурдап алгандар, бакыйып креслодо отургандар бар. Биз ордун алмаштырабыз. Мына ушул нерсени баягы Исхак Разаковду дагы ушинтип каралап жүрүп жедик. Абсамат Масаличти дагы каралап жүрүп жедик. Жегенден кийин эмне деп атабыз артыбызда? Кылымда бир көлчү инсан эле, ушунчалык таза эле деп ыйлап атабыз. Эми бул жигиттерге көңүлүңүздөргө албаңыздар.
Булардын дагы тиричилиги бар. Булар дагы оокат кылат. Буларга дагы ошентип, мен мисалы мен жаман көргөн киши чогулуш кылып атса келбейт. Укпайм, барбайм. Жок, булар ээрчип жүрөт. Азыр Кербеңге барат. Бардык жерде ээрчип жүрөт. Ну, кекиртек. Кыйын. Кандай гана жерлерге секиртпейт да. Ушуну азыр иним ушу жерге чакырып 4 суроо берсем, 4-өөнүн бирөөүнө да жооп бере албайсың. Ой, жигиттер, жөн койгула, алар таш көмүрдөн демес экен. Учерден биз именно таш көмүрдөн. Анда сыйлап угуптур, анда сыйлап угуптур, элиңди уят кылба. Элди уят кылба. Угайлып жанан кийин акырынданам бересиз. Биз өзүбүздүн көз карашыбыз дал келген болсо, баарына эшигибиз ачык деп жарыяладык. Келгендер келди. Мына арабызда караңыздар. Ошол генерал Курсан Асанов, генерал Өмүрбек Суаналиев, Исхак Масалиев, Ишенбай Кадырбеков, биздин мына жердеги жигиттерибиз, кыздарыбыз, бардыгыбыз пикирибиз бир болгондор бириктик. Өзүңүздөр деле ушул шаарда отуруп шерне жейсиздер го, шерне. Ошол шернеге бүт таш көмүрдү кошо албайсыздар да, туура пикирибиз дал келгендер менен биригебиз. Ошол сыяктуу. YouTube каналынан деп сиздин байлыгыңыз 5,5 миллион мүлкүңүз бар экенин уктук. Оюңуз кандай дейт? Ушул жерге жазып коюп отур 5,5 миллиардты. Бул туп-туура Кыргыз мамлекетинин тышкы карызы. Жараткан колдоп, жалпы эл колдоп буюрса барып калсам, баягы айтканда жемкорлорду, урларды куздуруп туруп 5,5 миллиардты биз төлөтөбүз. Бардыгына. Менин байлыгым 3 кызым, 1 уулум бар. Бул менин байлыгым. Мүлкү бар экен дейт. Ооба, чайкананы сурасаңар, тергөө иштери болуп, бирөө таластык жигит экен. Ресторан болсо, нарындык кыздык экен. Барып сурап алдым анда. Анда экен жазып койбойсуңар ошол жерде. Өкмөттүн үйүндө агасаны кусандык экен деп. Жазып койсо жакшы болот эле. Мен айтам, ооба мен арендага бергем. Жакын арада аренданы бузуп туруп кайра алам. Рахмат. Ол жигиттерге акын кеп, Асылбек токтор. Канча гектар каркырат? Гектарын билбейм, бирок именно сиз ошол спикер болуп турганыңызда кол койгонсуз. Жерде Кыргыз конституциясы боюнча чегараны ким өзгөртөт? Чегараны жогорку кеңеш. Ассаламу алейкум. 2001 жылы 10 декабрда Кыргыз-Казак чегарасына кол койсо, Мадумаров ким эле 2001 жылы? 2001 жылы сиз билбейт. Ошо колдоо өзүңүз эмес микрофон. 2001 жылы Микрофон берген да бизге да микрофон. Салымды бөйрөгүн алган. Мен да алганды билем. Мен алганда жаман боласың. Жаман. Астана шаарында Аскар Акаевич менен Нурсултан Абишевичтин колу коюлган Кыргыз-Казак чегарасы. Ошол ратификация болбой келген. Эмне үчүн? Биз ратификация кылбай келгенбиз депутаттар. Эмне үчүн 2008 жылы биз Кыргыз-Казак чегарасын ратификация кылдык. Билесиздерби? Мына бул жерде Кыргыз эл баатырыбыз отурат. Мен комиссия түздүм. Комиссиянын төрагасына мыйзамды мыкты билген Чолпон Турсуновна Байекованы төрайым кылдым. Алар барып иштеп келишти. Ошол мезгилдеги 15 апрелде Эркин тоо деген гезит чыккан. Ошол гезитке 150 Ысык көлдүн ардагер аксакалдары рахмат ыраазычылык катын жиберген бизге. Абдан туура чечилди. Ушундай чечкениңиздерге рахмат. Эмне үчүн? Бизде баштагы Акаев менен Назарбаевдин кол койгон чечими боюнча 4 пансионат Каркыра жайлоосунун бөлүнүшү адилетсиз болуп калгандыгы үчүн биз кайрадан аны келишимди кайрадан оңдодук. Биз түздөдүк. Бул жигиттер өмүрүндө басып барган эмес, көргөндө эмес ал кагазды. Кече Чубак ажы айткандай, билгениң да, билбегениң да аралашпа ал ишке деп Чубак ажы чыркыраган ошол. Себеп ал киши ар бир нерсени кылдат окуп
так bilmeyince hiç kaçan cevap berчү эмес. Эми бул жигиттерге чыгып атканы. Эгер ушунчалык буйсоң, андан бери 12 жыл өттү. Бишкекке мага келбейсиңби? Кирбейсиңби? Агай ушундай болду деп сурабайсыңбы? Жок. Эч качан сурабайт булар. Буларга кыргыздын кери дагы баары бир тыйын. Тек кара сумканы ушундай илет дагы өзүн өзү бүгүнкүнүн Курманбеги сезип ушул жерге келип бөйрөк таянат. Маданиятсыз, сабатсыз, кара күчкө ишенбегин. Кара күчтүн кирер жери ким экенин көрүп атасың. Барар жери кайсы экенин да билесиң. Пейилиңди оңдобосоң, ниетиңди түздөбөсөң, акыр бирөө болбосо мен сыяктуу баары эле маданияттуу эмес. Bir gün болбосо бирөө ушундай жооп берип коет, өмүр бою эсиңден чыккыс болосуң ана. Şu yer için kısmet kılan Adakan Kimsanbayev'ti, bütün Kırgızistan'da sıylayın. Erten 4. oktyabırda Kırgızistan için vardığınız tekiz. Atmet yapıp verişimiz gerek. Bunday insan bir caralat, bir gelir. Rahmat tuğanlar. Amin. Ardayım elim menen büyük bol. Amin. Emgegin menen eline jap. Emgegingdi el bağladın. Kılgan işlerini yer bağladın. Asmandan Allah Teala özü koldadın. Yerden elin koldadın. Ardayım артыңдан elin etli жүрсün. Yüzün yarık oldun. Yol жүрсең жолың шыдыр болдun. Yoldaşın gıdır bolup emgegin menen ala doğday büyük ol жүрөдүнүм. Ardayım işin işke. Amin. Bağ jol.